Кандай кубанычтуу. Силерге да рахмат, ушу себепкер кылып ушинтип Аллахым берем алаканымды жайып күнүгө дуа кылып, анан сиздердин ар бир 3 постуңуздарга тең активный катышкам, ар бир лайк басып. Тогуз-Тородо жашайм. 2 балам бар, 2 эркек балам бар. Өзүм үйдө элемин, иштебейм. Жолдошум мал чарба менен үйдө активный катышып баардык эмелерине. Анан мына уттум. Кайнежемдер келген үйүмөчү. Анан кийин түш көрдүм да, түшүмдө чубак ажы кирди. Анан 2 этаж там экен. Аябай сутум эле кобос экен да. Астыңкы этажына түшсөм, чубак ажы ушундай бапылда отуруп, мындай тамыбызды кошо куруптур да. Анан үстүнкү этажына чыгып алып аябай суктангам да. Ушунчалык сонун экен депчи. Анан эртең менен тура калып эле кайнежем айтып атпаймынбы? Эжеке, ушундай сонун түш көрдүм десем, машаллах, чубак ажыны эч ким көрө бербейт. Мындан кийин жакшы болот деди. Анан аз өтпөй эле ошо кайнежем үйүнө келдим кайрачы. 5 квартира ойнотуп атат. Сен утуп аласың деп аябай айтты да кайнежемчи. Оозуңузга май деп ушинтип бата берип койгом. Анан ушундан кийин башталды уже менинчи. 1 квартирадан эле башталды. Лайктарды базам, катталам. Ошо 3-чүсүндөн күтүлбөгөн жерден эле эме чыгып калды, Талайбек Шахадат депчи. Ошондо да алакамды жайып таң аткычакты эме чыктым да. Аллахым берсин, мен Куткуру строй компаниясынан квартира утсам, мен элдерге ошо сөздү айтам, жеткирем. Алаканымды жайып Аллахтан суран, анан Аллах берет депчи. Ошондо берет экен да Аллахым. Куткуру строй компаниясынын директоруна да чын жүрөктөн ыраазымын. Ушинтип элдерге ушундай ишеним, үмүт берип атканына Аллах ыраазы болсун. Үйүңүздөр кут болсун. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Кубанычыбызда чек жок. Ойноңуздар, ишениңиздер. Кудай таалам берет десе берип коет экен. Жок жерден берип коет экен, Алла таала. Алла ыраазы болсун.